Өлкөдө кезектеги парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Жогорку кеңештин жаңы чакырылышы 90 депутаттан куралат. 54-тү пропорционалдык жол менен партиянын ачык тизмеси аркылуу келсе, 36 эл өкүлү мажоритардык система менен бир мандаттуу округтан шайланат. Бул жолу шайлоо аралаш система менен өтөт. Ушул системанын максаты дагы бар. Эң биринчиден бул толук кандуу аймактык жана социалдык өкүлчүлүктү камсыздоо. Жана бир мандаттуу округтар аркылуу шайланган депутаттар аймактардын өкүлдөрү катары болот. Ушул аймактык өкүлчүлүктүн балансын түзөт да парламентте. Анан 54 пропорционалдык тутум менен шайлануучу депутаттар ар кандай социалдык группаларды жана саясий партияларды өкүлчүлүгүн камсыздайт. Пропорционалдык системага ылайык мандаттар партиялар арасында талапкерлердин алган добушуна жараша бөлүштүрүлөт. Ал үчүн шайлоого катышып жаткан партиялар талапкерлердин тизмесин түзөт. Ар бир саясий партияда 54-төн ашпаган талапкер болушу керек. Шайлоонун талаптарына ылайык партия өзүнүн курамын бекитүүдө аялдарды, жаштарды, ар кыл улуттун өкүлдөрүн жана майыптыгы бар адамдарды эске алышы керек. Жарандар шайлоо күнү партияга гана эмес, белгилүү бир талапкерге да өз добушун бере алат. Даректүү добуш берүү аркылуу шайлоочулар эки тутум менен шайлануучу процессте өзүлөр татыктуу деген адамдарды шайлоого мүмкүнчүлүк түзүп атат да. Бул ушул системанын артыкчылыгы деп биз санайбыз. Шайлоонун натыйжалары так жана анык саналып берилет. Анткени өлкөдө так анык добуштарды жыйынтыктоочу технологиялар колдонулат. Биометрикалык идентификация бир шайлоочу бир добуш деген принципти ишке ашырат. Автоматтык эсептөөчү урналар ошол добуш берүүнүн жыйынтыктарын так санап, анан бир нече жарандык көзөмөлдөөчү инструменттери дагы бар. Партиялар өздөрү мындайча айтканда менчиктеп алып эле ошол каалагандай калчай баштады дагы. Даректүү добуш берүүнүн артыкчылыктары жогору деп эсептейт тарыхчы Абдинабек Кадыров. Эгерде шайлоо ачык айкын өтсө, добуш берүүчүлөр өзү каалаган талапкерин парламентке алып келүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт деп эсептейт. Азыр мына жаңы конституциянын негизинде эки түрдүү добуш берүү каралды. Мунун биринчиси партиялык тизме боюнча. Илгери мына көрүп атпадыкпы, ким канча орунда турса, ошол боюнча гана анын партиянын жетекчисинин талабы менен өтүп атты. Эми ошол партия боюнча дагы өткөн адам ар бир өзүнүн канча добуш алгандыгына карата өтөт деген принцип бар. Шайлоочулар кимге канча добуш берсе, албетте ошол өтөт. Бардык добуштарды эсептөө электрондук түрдө өтүп жатпайбы? Бул албетте Кыргызстанда бир чоң артыкчылык багыт болуп, чындыгы элдин демократиялык жүзүн, элдин колдоосун алган гана кандидаттар өтөт деген үмүтүбүз бар. Жогорку кеңештин депутаттарына добуш берүүдө шайлоочунун колуна эки бюллетень берилет. Бирөө менен партиялык тизме боюнча добуш берсе, экинчиси менен бир мандаттуу округтан өзү каалаган талапкерди шайлайт. Бирдиктүү шайлоо округу боюнча шайлоо бюллетени эки бөлүктөн турат. Биринчисинде партиялардын тизмесин жана баарына каршы графасы бар. Экинчи бөлүгүндөгү 54 квадраттын жардамы менен жаран партиянын тизмесиндеги белгилүү бир талапкерди тандайт. Миңгүл Көчөрова, Медер Айдарали уулу, Алтын бешик жаңылыктары.